Чыгыш Азиянын экономикалык тигри деген атка конгон Сингапур өлкөсүндө бүгүнкү күнгө карата эң чоң эбегейсиз масштабтагы океанариум курулган. Сингапурдун Сентес аралында деңиз жашоосу деп аталган океанариум 2012 жылдын 22 ноябрында иштей баштаган. Бул жай ачылып, дүйнөдөгү эң чоң деген Американын Джорджия штатындагы океанариумду артта калтырган. Парк 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө океанариум өзү болсо, экинчисинде оюн зоок паркы жайгашкан. Бул жайга келип, бир эле океан жаныбарларын көрүү менен тим болбостон, сууга сүзүп, ойноп кетүүгө да болот. Океанариум 45 миллион литр деңиз суусу менен толтурулган. Жана бул жайда 800дөн ашык деңиз жаныбарларынын түрлөрү бар. Алардын жалпы саны 100 миңден ашып түшөт. Океанариум 10 деңиз жашоочулары бар зоналарга бөлүнгөн. Ар бир зонада өзүнүн деңиз аймактарына ылайыкташкан жайлар бар. Алардын жалпы саны 49га жетет. Борборунда ачык океан деп аталган жайы бар. Бул жай балыктарды көрүүгө эң чоң дүйнөдөгү панорама болуп эсептелинет. Анын туурасы 36 метр болсо, бийиктиги 8,3 метрге жетет. Келген коноктор океандын түбүндө жүргөндөй болуш үчүн мындай кенен терезелерди орнотушкан.